Саламатсыңар окуучулар, тарых сабагыбызды улантабыз. Силерге сабак өткөн мугалим Дүйшүнали Роза Асановна. Урматтуу окуучулар, сабакка көңүл коюп, дептер ручкаңарды даярдап отурга. Өткөн сабакта Славян мамлекет түзүлүшү, Киев Русу 9-12 кылымда деген теманы окуп үйрөнгөнбүз. Эми өтүлгөн теманы кайталап төмөнкү суроолорго жооп берели. Биринчи сурообуз: Рюрих деген ким? Ойлонобуз балдар. Туура жообу Байыркы Орус мамлекетинин негиздөөчүсү. Ал 862 жылы түндүктөн, же болбосо варяктардан бир туугандары менен Новгород шаарына келип, орус урууларын башкарып калган. Кийинки сурообуз: Владимир Мономахтын ишмердүүлүгүн мүнөздөйбүз. Эми туура жообуна көңүл буралы. Владимир Мономах Киев Русунда биринчи реформатор болгон, карыз берүүнү, карыз алуунун жолдорун жеңилдеткен, элдин укугун коргогон адам болгон. Кийинки сурообузга көңүл буралы. Киев Русунда биринчи дыйкандардын көтөрүлүшү качан болгон? Туура жообуна көңүл буралы. Киев Русунда Святополк княз болуп турган мезгилде элдин жашоосу абдан начарлаган, салыктар көп чогулткан. Натыйжада 1113 жылы 17 апрелде дыйкандардын көтөрүлүшү чыккан. Бул Киев Русундагы биринчи дыйкандардын көтөрүлүшү болгон. Эми кийинки суроого көңүл буралы. Эмне үчүн Ярослав Акылман деген атка конгон? Туура жообуна көңүл буралы. Себеби ал билимге өтө көп көңүл бурган, өзү көп тилди билген. Ярослав мектептерди жана китепканаларды ачкан, грек тилиндеги китептерди славян тилине которгон, орус акыйкаты мыйзамын жаздырган. Ярославдын тушунда Киев Русунун экономикасы эң жогорку деңгээлге жеткен. Ошондуктан аны Ярослав Акылман деп аташкан. Кийинки сурообуз: Киев Русундагы феодалдык бытырандылыктын себептери эмнеде? Ойлонобуз балдар. Эми туура жообуна көңүл буралы. 12 кылымда Киев Русундагы ар бир княз өзүнүн аймагын эркек балдарына бөлүп берип, княздыктардын санын көбөйтүшкөн. 12 кылымдын акырында алардын саны 50-ге жеткен. Ошентип Руста феодалдык бытырандылык башталган. Сабактын планы: Византия империясынын түзүлүшү. Византия империясы Юстиниан биринчинин мезгилинде феодалдык түзүлүштүн орношу. 4-чү бул Батыш Европанын 9-11 кылымдардагы маданияты. Византия империясы 4-чү кылымда Рим империясы ыдырап турган мезгилде түзүлгөн, 1000 жылдан ашык өкүм сүргөн мамлекет. Византия империясынын курамына Балкан жана Крым аралы, Кичи Азия, Сирия, Палестина, Кавказ жерлери, Египет, Кипр жана Крит аралдары кирген. Византиянын аймагында Грек, Фракия, Дакия, Иллирия, Сирия, армян, коптар, еврейлер жашашкан. Эми балдар, силер китепке көңүл бургулачы. Окуучулар, окуу китебиңерди карап, Византия эли өздөрүн кандайча аташканын табасыңар. Таптыңар, 8-чи параграфты карасаңар турат. Алар өзлөрүн ромейлер жана элиндер деп аташкан. Византиянын борбору Константинополь шаары Боспор кысыгында соода жолдорунун 9 тоомунда жайгашкандыктан Европа менен Азияны бириктирип турган алтын көпүрө болуп калган. Мамлекетте грек тили кеңири тараган. Византияда императордун күчтүү бийлиги өкүм сүргөн. Христиан чиркөөсү императорго баш ийген. Византиянын жалданма жөө аскерлери жана деңиз күчтөрү болгон. Ошондуктан Византия өзүнүн чек арасын ийгиликтүү коргоп, узак убакытка чейин басып алуучулук согуштарды жүргүзгөн. Византиянын императору Юстиниан акылдуу, тайманбаган, эриктүү адам болгон. Юстиниандын мезгилинде Византия күчтүү мамлекет болуп, бардык бийлик императордун колунда топтолгон. Сот иштерин өзү көзөмөлдөгөн, аскердин башкы командачысы да болгон. Константинополдо имподром, театр салынган. Суу түтүктөрү аркылуу шаар таза суу менен камсыз болгон. Юстиниан
Рим империясынын мурдагы чек-араларын калыбына келтирүүгө аракет кылган, чептерди курдуруп, ага аскерлерди жайгаштырган. Рим укуктарынын толук жыйнагы чыккан. Юстиниандын учурунда элдин жашоосу өтө оор болгон. Элге көп салыктар салынган. Нааразы болгон эл көтөрүлүшкө чыккан. Бирок көтөрүлүштү Юстиниан ырайымсыздык менен басып турган. Юстиниандын негизги эрежелери: бирдиктүү мамлекет, бирдиктүү мыйзам жана бирдиктүү дин. Юстиниан 20 жылдан ашык убакыт созулган согуштардын натыйжасында Түндүк Африкада Вандалдар мамлекетин, Испаниянын бир бөлүгүн басып алган, бирок Юстиниан өлгөндөн кийин Византиянын батыштагы жеңип алган жерлеринин бардыгынан ажырап калган. Византиянын өзгөчөлүгү бардык уруулардын кол салууларынан туруштук беришкен, бирдиктүү мамлекет катары 1000 жыл жашаган, шаарлардын жана кол өнөрчүлөрдүн бийлиги өкүм сүргөн. 6-кылымдан баштап Византиянын жерлерине славяндар келип отурукташа баштаган. Империянын калкынын көп бөлүгүн славяндар түзгөн. Византиянын аймагына славяндардын отурукташуусу кул өлөчүлүк түзүлүштөн феодалдык түзүлүшкө өтүүнү тездеткен. 7-кылымда Византияга арабтар кол салган. Арабтар Византиядан Сирия, Египет, Палестинаны тартып алган. Византиянын аймагы кичирейгенине карабастан, Жер ортол деңиздеги эң кубаттуу державалардын бири болгон. Византияда борборлошкон феодалдык монархия түзүлүп, феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган. 11-кылымдын экинчи жарымында Византиянын шаарлары өсүп, феодалдык ири шаарларга айланган. Майда кол өнөрчүлүк өнүгүп, ички жана тышкы соода кеңейген. Батыш Европа чыгыш өлкөлөрү түштүк славян өлкөлөрү менен соода жүргүзгөн. Соода жана кол өнөрчүлүк биригип, өндүрүш корпорацияларын уюштурушкан. Алардын аракетине мамлекет көзөмөлдөгөн. Корпорациялардын мүчөлөрү жалдама жумушчуларды жана кулдардын эмгегин пайдаланышкан. Ошол кездеги кулчулуктун сакталып турушу Византия шаарынын бөтөнчөлүгү болгон. 12-кылымда Византияда феодалдык коом калыптанып бүткөн. Византияда феодалдар менен көз каранды дыйкандар таптары түзүлүп, феодалдын өздөрү бийлик үстөмдүгүн чыңдашкан. 11-кылымда Византияга түрк селжуктары кол салган. Натыйжада Кичи Азиянын көп бөлүгү жана Армениядан ажыраган. Империя оор абалга туш келип, экономикалык кризиске учураган. Феодалдык бытырандылык башталган. 12-кылымда Рим папасы Византияны басып алыш үчүн крестүүлөрүн жортуулун уюштурган. 1204-жылы крестүүлөрүн жортуулун негизинде Византия империясы талкаланган. 14-кылымда Византиянын аймагына Осман түрктөрү басып ала баштаган. 1453-жылы 23-майда түрк армиясы Константинополду басып алат. Ошентип Византия империясы толугу менен талканалып, өзүнүн жашоосун токтоткон. Константинопол Стамбул деп аталып, Осман империясынын борбору болуп калган. Европанын орто кылымдагы тарыхында Византиянын маданияты өзгөчө орунду ээлейт. Император Юстиниандын буйругу менен 532-537 жылдары Ыйык София собору Константинополдо курулган. Ыйык София соборунун узундугу 77 метр, бийиктиги 55 метр, куполунун диаметри 31 метр, аны айланта 40 терезе салынган. 1453-жылы мечитке айланып, ошого жараша имараттын ичи көркөмдөлүп жасалгаланган. 16-18-кылымдарда тегерегине мунаралар тургузулуп, кошумча курулуштар салынган. Ыйык София чиркөөсү 1935-жылы мамлекеттик музейге айландырылган. Учурда Айя София деп аталат. Европадагы эң кооз Ыйык София музейине жакындан бери мусулмандарга намаз окуганга уруксаат берилди. 11-12-кылымдарда Византия аябай гүлдөгөн. Византия агартуу, адабият, искусствого чоң салым кошту. Бул өлкөдө медицина, дар-дарбек таануу, география боюнча илимий китептер жазылган. Константинополдо дүйнөдө биринчи жолу хирургиялык, терапиялык бөлүмдөрү бар бейтапкана ачылып, участкалык дарыгерлердин кызматы киргизилген. 11-кылымдын орто ченинде Константинополдо юридикалык жана философиялык факультети бар университет ачылган.
Византияда чиркөөлүк мамлекеттик жана менчик мектептер иштеген. Византиялыктар түстүү айнекти, сырларды, дарыларды жасашкан, нефти менен чайырлардын кошулмасынан пайдаланып, сууда өчпөгөн грек отун ойлонуп чыгарышкан. Византиялык аскерлер грек отунун жардамы менен деңиздеги жана кургактагы салгылаштарда көп жеңишке жетишкен. Ал эми Византиянын тарыхы боюнча көп эмгектерди византиялык император Алексей Комниндин кызы Анна Комнина жазган. Ал тарыхчы болгон. 1137-1148 жылдары атасы башкарган мезгилдин тарыхын жазган. Ал чыгарма Алексияда деп аталган. 1054 жылы Византия чиркөөсү православиялык деп аталып, өз алдынча диний агым катары ушул мезгилге чейин сакталып келе жатат. Славян элдерин агартуучусу Кирилл жана Мефодий Византиядан чыгышкан. Византиянын курулуш чеберлери Россияда, Италияда жана Европанын көп өлкөлөрүнө заңгыраган имараттарды курушкан. Усталар храмдарды, чиркөөлөрдү курууда көп ийгиликтерге жетишкен. Аларды кооздоодо эмалды, фрескаларды, мозаикаларды, миниатюраларды көп пайдаланышкан. Кудайдын эне сүрөттөрүн тартуу иконалар Византиядан тараган. Византиялык сүрөтчүлөр адамдын ички дүйнөсүн чагылдырууга аракет жасашкан. Эми Батыш Европанын 9-11 кылымдардагы маданият жөнүндө сөз кылалы. Орто кылымдын башында илим менен техниканын өнүгүү деңгээлинин төмөндүгүнөн адамдар табият кубулуштарынан коркушкан. Көпчүлүк адамдардын дүйнө жөнүндө түшүнүгү чектелүү болгон. Батыш Европада чиркөө кызматкерлери гана сабаттуу болушкан. 12 кылымдан баштап монастырларда чиркөө мектептери ачылган. Батыш Европанын кайсы гана өлкөсү болбосун, балдар латын тилинде окушкан. Китептер латын тилинде жазылган. Мектептери жалгыз китеп болуп, мугалим окуучуларга китепти кезектештирип окуткан. Мугалимдердин диний билим берүү менен арифметика, геометрия, грамматика, музыка сабактары окутулган. Чиркөө гимнин үйрөнүү жана ырдоо үчүн музыка сабагы, чиркөө имараттарын куруу үчүн геометрия сабагы, христиандардын Пасха жана башка майрамдардын мөөнөттөрүн эсептеп чыгаруу үчүн астрономияны окутушкан. 9 кылымда Кирилл менен Мефодий грек алфавитинин негизинде славян алифбесин түзгөнүн билебиз. Гректик чиркөө китептери славян тилдерине которулган. Эми балдар, документтүү материалга көңүл бурсак, 9 кылымда грамматика окуу китебинин үзүндү көрсөтүлүп атат бул жерде. Окуу китеби окуучунун суроолору жана мугалимдин жооптору түрүндө түзүлгөн. Тамга деген эмне? Тарых сакчысы. Сөз деген эмне? Жан дүйнөнүн алдамчысы. Сөздөн эмне жаралат? Тил. Тил деген эмне? Аба камчысы. Аба деген эмне? Өмүр сакчысы. Өмүр деген эмне? Бак таалайлуулар үчүн кубаныч, бактысыздар үчүн кайгы, өлүмдү күтүү. Мына биз орто кылымдагы чиркөө мектептериндеги балдарды курулай жаттатуу менен чектелгендигин көрдүк. Чоң монастырларда кечилдер китептерди көчүрүп жазган мастерскойлор болгон. Орто кылымдагы христиан жазуучусу Кассиодор жетекчилик кылган. Түштүк Италиядагы Вивария монастыры аларга үлгү болгон. Кол жазма китептерди пергаменттен атайын иштетилген торпоктун терисинен даярдашкан. Бул китепти жазуу үчүн адамдар 2-3 жыл бою эмгектенген. Кол жазма китеп искусствосунун чыныгы чыгармасы болгон. Китептер аз жана кымбат болгон. Библияны даярдоо үчүн 300 койдун териси талап кылынган. 8-10 кылымдарда байыркы илимпоздор менен жазуучулардын көп чыгармалары көчүрүлүп жазылган. Ошондуктан алар биздин күнгө чейин жетип отурат. Китептер өтө кымбат болгондуктан муну байлар гана аз санда сатып алышкан. Падышалар жана ак сөөк феодалдар бири-бирине салтанаттуу учурларда китептерди белек кылып тартуулашкан. Эзилген эл өздөрүнүн элдик чыгармалык искусствосун түзүшкөн. Көчөлөрдө жана конок үйлөрдө кыдырма артисттер, жонглерлор оюн көрсөтүшкөн. Алар өздөрү үйрөткөн аюулар жана маймылдарды ээрчишип жүрүшүп, фокустар жана акробаттык оюндарды көрсөтүшүп, чакан пьесаларды коюшкан. Алар көп учурларда феодалдардын, чиркөөнүн эзүүсүнө каршы эмгекчи элдин нааразычылыгын чагылдырышкан. Жонглерлор
жонглёрлордун осол тамашалары феодалдарга жаккан эмес, ошондуктан аларды ырайымсыздык менен куугунтукташкан. Орто кылымдарда Германия, Испания жана Литвада сепилдер жана мунаралар ушул мезгилге чейин сакталып турат. Сүрөттө силер көрүп турган Литвадагы Таракай сепилин көрүп атасыңар. Сепилдер дөбөчөгө же болбосо бийик аскага салынып заңкайып көрүнүп турган. Бул феодалдар жашаган жай жана чеп болгон. Сепилде феодалдар көтөрүлүш чыгарган дыйкандардан жашынган жана башка феодалдардын кол салуусунан коргонгон. Сепилдер башында жыгачтан курулган, кийинчерээк таштан курула баштаган. Тиштүү мунаралар, бекем дубалдар коргонууга абдан ишеничтүү болгон. Сепилди айландыра аң казылып, ага суу толтурулган. Чынжыр менен көтөрүлмө көпүрө курушкан. Сепилдин подвалында суу алуучу кудук жана азык-түлүк сактаган кампалар болгон. Сепилден дарыяга же калың токойго чыга турган жер астында салынган жашыруун жолдор да болгон. Орто кылымда сепил феодалдын ырайымсыздыгын дыйкандардын көз алдында дайыма элестетип турган. Эми балдар, сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берелик. Крестүүлөрдүн 4-чү жортуулун ким уюштурган, эмне үчүн? Туура жообуна көңүл буралык. Крестүүлөрдүн 4-чү жортуулу 1204-жылы Рим папасы тарабынан Византияны басып алуу максатында уюштурулган. Кийинки сурообуз: грек оту эмнеден алынган? Жообуна көңүл буралык. Грек оту нефти менен чайырдын кошулмасынан алынган. Славяндардын отурукташуусунун натыйжасында Византияда кандай өзгөрүүлөр болгон? Эми балдар, туура жообуна көңүл буралык. Византиянын аймагына славяндардын отурукташуусу менен кул ээлөөчүлүк түзүлүштөн феодалдык түзүлүшкө өтүү тездеген. Кийинки сурообуз: Константинополь шаары эмне үчүн алтын көпүрө деп аталып калган? Эми жообун угалык балдар. Европа менен Азияны бириктирип тургандыктан Константинополь шаары алтын көпүрө деп аталып калган. Эми кийинки сурообузга көңүл буралык. Алексиада деген тарыхый чыгарманы ким жазган? Византиялык император Алексей Комнинин кызы Анна Комнина жазган. Алы тарыхчы болгон. 1137-жылдан 1148-жылдары өзүнүн атасы башкарган мезгилдеги тарыхты жазган чыгарма Алексиада деп аталган. Эми балдар, терминдерге көңүл бурабыз. Пергамент деген эмне? Пергамент деген бул жазуу үчүн даярдалган материал. Византияда китеп жазуу үчүн торпоктун терисинен пергамент даярдалган. Кийинки термини жонглёрлор. Булар кимдер жонглёрлор деген? Булар орто кылымдын башында Францияда кыдырып жүрүүчү шайыр, музыканттар жонглёрлор деп аталган. Кечил деген кимдер? Бул чиркөөдөгү дин кызматкерлерин кечил деп атаганбыз. Кийинки термин икона. Икона деген христиандар сыйына турган кудайлардын кооздоп тартылган сүрөтү икона деп аталат. Монархия деген терминге түшүнүк берелик. Монархия деген феодалдык мамлекеттин шартында чексиз жогорку бийлик, мураска калтырууга болот. Ал эми империя деген бул көп өлкөлөрдүн аймагын басып алган эң зор монархиялык мамлекет империя деп аталат. Окуучулар, бүгүнкү сабакта силер 5-15 кылымдардагы Византия мамлекет түзүлүшү, маданияты боюнча маалымат алдыңар. 1453-жылы Византияны Осман түрктөрү басып алгандан кийин өзүнүн жашоосун токтоткон Константинополь шаары Стамбул деп аталып калган. Азыркы учурда Стамбул шаары тарыхый архитектурага эстелик сакталып калган тарыхый шаар. Ошондой эле бүгүнкү сабакта Батыш Европанын дүйнөлүк цивилизацияга агартуу, искусство, медицина, архитектура жаатында кошкон салымдары жөнүндө билдиңер. Мына ушинтип сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.